Франциянын Кали шаарында мындай көрүнүш чанда кездешет. Мигранттар жүк ташуучу унааларга чыгып кетүү үчүн түнкүсүн гана аракет кылышчу. Эми болсо жарык күндө эле жолго чыгышты. Аларды трассадан таратуу үчүн тартип сакчылары да ишке киришкен. Бул шаарда Африкадан жана жакынкы чыгыштан келген миңдеген качкындар баш калкалоодо. Алардын баары Ла-Манш аркылуу Британияга кетүүнү көздөшөт. Мигранттар жүк ташуучу унааларга, кемелерге чыгып кетүү үчүн жанталаша тырмышып жатышат. Бийлик тарап мындай жапайычылыкты токтотуу үчүн порттордо көзөмөлдү күчөттү. Ага катар эле жолдун эки четине бийик тосмолорду куруп, Каледеги Чытырман деп аталган качкындар лагерин сүрдүрүүнү пландап жатат. Ушул күндө Чытырман лагеринде 7000дей мигрант баш калкалап турат. Эгерде лагерь сүрдүрүлсө, андагы кишилерди атайын расмий борборлорго жиберишет. Ага катар эле министр лагердеги кишилердин көпчүлүгүнө Францияда жана башка өлкөлөрдө качкын макамы менен жашоого уруксат берилгенин кошумчалады. Мигранттар үчүн даярдалган 164 лагерге 5000ден ашуун киши жайгаштырууга болот. Каледеги Чытырман лагерин жабуу керек. Ушунда гана көйгөйлөрдөн аз да болсо арылабыз. Ал эми портко кетүүчү жолдо тосмо куруу иштери башталды. Анда жолдун эки четине 4 метр бийиктиктеги дубал тургузулмакчы.